Берштам адан куугунтукта алынгандан кийин ого өтер буга эч ким жолобос болуп калды да. Мына кыргыздын тарыхы бу Санжыра мына Берелебек эмнени айтып турат. Мына Берштам эмнени айтып турат. Бирок андан да салмактуу эмгек бар. Мына 800 бет. Бу көчүрмө, копия. Себеби бу китепти мен таппай, анан бир жерден таап копиясын жасадым. 51-жылы чыккан турбайбы Москвада? 1951-жылы Москвада чыккан. Илимдер академиясынан чыккан. Илимдер академияда. Бул 100% илимий китеп. Киселев өзү ким болгон? Өзү академик болгон. Ушундай барктуу академик, ушундай дүйнө элдерине эмгектери таанымал. Бу киши коркпой, үркпөй, ошол убактагы саясатка төп келбегенине карабай, Түштүк Сибирдин тарыхын изилдеп отуруп, жалаң археологиялык казуулардын негизинде бул жазып атат. Таштык маданияты, тагар маданияты, кыргыздардын маданияты деп. Коркпой, үркпөй. 1951-жылы чыкты. Берштамга жанагындай мамиле кылса, бу кишиге андай мамиле кыла албай калды бийлик. Себеби өтө барктуу, өтө даңкы тараган тарыхчы эле да. Бу китепти эми мына канча барак кыргыздарга таандык мына мен беге чаптап койдум. Биягына чаптап койдум. Берде ачыктан ачык жазылып атат. Кыргыздардыкы деп. Кыргыздардыкы деп атат да. Эми эмнеге таянган өзгөчө мынау китеп. Бул китеп тиги докторлук диссертация. А бул китеп болсо бир нече илимпоздор биригип жазган китеп. Башында албетте Киселев турган. А бирок белдүү атак даңкы тараган бир 10 тарыхчы жазган. Ар кайсы главаларын, баптарын өзүнчө жазган. Муну эгерде чечмелеп сөз кылсак, 4-5 саат убакыт керек. Ошон үчүн мен жалпылап гана айтып коеюн. Булар эмнеге таянган? Эң биринчи дөбө маданият деген түшүнүк бар. Дөбө маданият деген тарыхта өзүнчө чоң таанылган доор. Бул доор 4000 жылды камтыйт. 4000 жылды камтыйт. Кайсы жер доордон башталат? Бул Афанасий доордон башталат. Афанасий маданияты, анан кийин Андрон маданияты, Таштык маданияты, жок, анан Карасук маданияты, анан Тоогар маданияты, анан Таштык маданияты. Бул 5 маданият 4000 жыл өкүм сүргөн. Эмне үчүн булар ошол Таштык Афанас деп аталган? Себеби дөбө мүрзөлөрдү каскандан кийин ошол мүрзөлөрдөгүсү кайсы элге таандык дегенде айтуу кыйын болгон да. Анан эмне кылабыз эми? Кайсы элге? Ой, андан көрө Афанасий деген кыштактын жанында биринчи табылган Афанасий маданият дейлик. Андрон кыштактын жанында табылган Андрон дейлик. Карасуу дарыясында Тагар деген тоо, кар деген көл. Таштык деген Таштык дарыя, Таштуу дарыя. Ошонун боюнда биринчи жолу аныкталган. Ошентип эле Таштык, Карасук, Тоогар, Андрон, Афанас деп коелук деди. Ошентип койду. Эмне үчүн бул дөбө маданият? Бир этноска бир элге таандык. Себеби сөөк коюу аземи окшош. 4500 жыл жалаң эле сөөк коюу азем эмес. Маданияты, чарбачылыгы баары окшош. Ошон үчүн бириктирип дөбө маданияты 4000 жылды камтыйт. Ал эми мен изилдеп отурсам, мына картаны тапсам, картаны карап отурсам, эмне болуп атат? Мына Хакасиянын картасы 97-жылы чыккан. Мына Хакасиянын картасы. 5 маданияттен Хакасия жеринде табылган. Тоогар деген көл турат, берде көрсөтүлгөн. Карасуу деген дарыя турат, Таштуу деген дарыя турат. Афанасий дагы айыл ушу Хакасияда, Андрон дагы айыл Хакасияда. Эгерде табылган жери менен
маданиятты атаса, анда биз Хакас же кыргыз маданияты деп аташыбыз керек. 5 маданиятты бириктирип, ага далил мына карта. Ошол 5 дөбө маданиятына ат болгон жерлердин аттары баары кыргыздын түпкү мекени Хакасияда жайгашкан. Бул бир белги. Мына ушул картаны карап, мен эмнеге баа бердим, эмнеге таң калдым? Жер суулардын, көлдөрдүн аттары бүт кыргызча. Мисалы, суулар Орок, Жамбаш, Чүй, Узун кара суу, Уй кара таш, Үкөк, Тыткескен, Тускөл, Түрген суу, Тузак суу, Таштуу суу, Тоңбо суу, Тогуз көл суу, Тик оюк суу, Таш дөбө суу, Талды булак, Талды суу, Талды айыр, Текели суу, Тай өзөн суу. Бу жерде 70 дарыянын аты кыргызча. Муну ким атады? Кыргыз атады. Кыргызча болуп атпайбы баары? Мисалы, суу эмени койсок, дагы Чек суу, Уюк суу, Ичке суу, Ээн суу, Кыйла суу, көлдөр, Кансору көл, Жан көл, Жаман көл, Эр көл, Чиркей көл, Чалык көл, Чака көл, Нур көл, Уялуу көл, Үкөк көл, Узун көл, Таштуу көл, дагы бир 30 көл кыргызча. Эгерде мисалы тоо менен кыр сайларды айтсак, Чолокчат, Чептүү тоо, Чалкан сайы, Үчөлөң кокту, Үч аркар тоосу, Уй түшкөн тоо, Узун көл ашуусу, Түлкү тоо, Таш өзөн тоо, 70 жер суу кырлардын аттары кыргыздык болуп атат. Кыргыз качан кеткен бул жерлерден? Сиз билесиз, акыркы жолу 17-кылымда кыргыздар көчүргөн. Хакасиядан. Демек 500-400 жыл болду да. 400 жыл кыргыз кетти. 97-жылы карта чыгып атат. Жер суулардын аттары кимдики? Бүгүнкү күнгө чейин сакталып турат. Бүгүнкү күнгө чейин сакталып турат. Себеби кыргыз нече миң жыл мекендеген. Ошон үчүн кичекей кокту, кичекей чоку болсо дагы бүт баары кыргызча аталган. Бул өзүнчө топоним, гидроним деген түшүнүк бар илимде. Туурабы? Жер суудун аттары талашсыз далилдейт. Кайсы эл мекендеген ошол жерди, туурабы? Демек, Хакасияда табылган дөбө маданияттардын баары кыргыздын түпкү мекенинде табылганы топоним, гидронимдер менен далилденип атабы? Эч ким талаша албайт муну. Эч ким жокко чыгара албайт. Эмне үчүн биз ушу тарыхты далилденген, талашсыз, тастыкталган элибизге айтпайбыз. Эмне үчүн? Анын себеби бир эле. Союз убагында бизге мунжу тарыхты берген, чындыкта дал келбеген тарыхты берген. Ошол тарыхты 80 жыл тарыхчыларга окуткан. Университеттерде, тарых факультеттеринде ошол тарыхты окутту да. Ошол адамдар бүгүнкү күнгө чейин ошол тарыхты көнүп калган адат, билгени ошол, ошону улам кайталап айтып келатат. Кайра басып чыгарып, кайрадан басат, кайрадан толуктайт, бирок өзөгү, уңгусу ошол боюнча. Анын үстүнө Совет доорунда бүт коомдо кыймыл аракеттерин баары саясатка байланыштуу болгон. Анан тарыхчыларды окутканда комсомолдун тарыхы, партиянын тарыхы, съездердин тарыхы, чарбалардын тарыхы, накта чыныгы тарых окутулган эмес да. Байыркы тарыхты билиш үчүн байыркы окууларды, байыркы тилдерди билиш керек эле да. Кыргыздын өзүнүн тарыхы бияктан орк коюп чыгып атат, тияктан орк коюп чыгып атат, бияктан далилденип атат. Аны алар окуйт, кээ бирлери. Кабыл албайт. Бирок кабыл албайт. Мына